президентибиз бизге тапшырма берген, ошол өкмөт башчысы деп мени жөнөттү. Анын ордуна мына Курмангул Токтогулович, башкы прокурор жана ички иштер министри Улан Канч келди. Ошол багытта дагы суроолор болсо, суроо берсеңер болот, урматтуу агенттиктер. Бүгүн сиздерден биз суроо жок тартипте иш алып барабыз. Сиздерден сураныч, суроолор мындай түшүнүктүү болуш керек. Шашпай, урушпай, талашпай, биз сиздерди укканы келдик. Биз сиздерди угуп, анан кийин ушул ишти аткарганга келдик, урматтуу агенттиктер. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Бактырбекович. Урматтуу Токтогул районунун тургундары, көйгөй биринчи Азбак Бергешев айтып кетти. Сиздерди угуп, анан кийин биз ушул келген жетекчилерге сөз берели. Анда көйгөйлөрүңүздөр болсо, кезек-кезеги менен чыгып, суроолоруңуздарды. Урматтуу Токтогул районунун тургундары, анда сөз Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Жулушев Курмангул Токторалиевичке берген. Саламатсыздарбы, урматтуу Токтогул районунун тургундары. Мына жогоруда биздин келген максат боюнча түшүндүрүп айтышты сиздерге. Мен дагы максат боюнча айтып койсом, башкы прокуратурадан бүт начальник управлениялардын баары келди. Облус прокурор бар. Ушул коргоо органдарына чечилбей аткан иштер болсо, чечилбей аткан иштер жана сиздердин көйгөй болсо, азыр ушунун баарын айтсаңыздар, биз жазып алып, ушу тез арада чечкенге аракет кылабыз. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевдун негизги тапшырмасы ушул. Өткөндө келгенде жолугушууда баса белгилеп өзүңүздөр талап койгон экенсиздер. Ошол максатта чыктык. Бир эле Токтогул району эмес, биз республика боюнча кыдырабыз. Бардык жерде ушул көйгөйдү алабыз. Ошондуктан сиздерден суранат элермен. Суроого чыкканда ошол көйгөйлөр болсо так, кыска, анан даректүү кылып айтсаңыздар, чечиш жолдору жакшы болот эле. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Чоң рахмат, Курмангул Токторалиевич. Анда эмесе урматтуу жолугушуунун катышуучулары, анда кезек-кезеги менен суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Биринчи микрофон. Урматтуу туугандар, бүгүн биздин Токтогул районунда дагы абдан жакшы жолугуш болуп атат деп ойлойм. Анткени кайра куруу деп реформа дейбизби, бул жетекчилерден башталышы абдан жакшы да. Жогорку соттун төрагасы Базарбеков Замир Кыргызстан боюнча мынакей кыдырып, сотторду көрүп, соттордун иши менен таанышып жүрөт. Мына бүгүн биздин районго Жулушев мырзанын ички иштер министринин келиши, Төрөбаев тиги Бакыттын келиши, бул абдан жакшы жөрөлгө. Мен өткөн 8-inde дагы чыгып сүйлөдүм эле. Ошондон кийин мен президентке дагы, премьер-министрге дагы рахмат айтып коюшум керек. Анткени башталбай аткан Ибраим атындагы мектептин курулушу башталды. Биз аябай дегендей чоң, мындайча айтканда, рахматыбызды айтып коелу. Экинчи, жолдош Жулушев, сиз мени жакшы тааныйсыз, билесиз. Биз сиздин астыңызга барып, жогорку кеңешке барганда, Токтогулдун, биздин касиеттүү Каракырдын 12.400 гектар жерин лицензиясын кайра кайтарып алууда сиз өзгөрүш элине чоң жардам бергенсиз. Ошондуктан сизге Иштерек зонасында жашаган элдин атынан чоң рахматыбызды айтып коелу дедик. Сиздей мамлекеттик ишмер Кыргызстанда көп болсун деп тилек кылалы. Мына жерде дагы бир айта турган нерсе бар bizde. Азыр эметпек эле. Мына bizde өзгөрүштө 13.000 калк жашайбыз. Кышында мал ичкен, иттер ичкен, эми уялбай эле айталы, суудан биз кош ичебиз. Ушул эмени таза сууну жылына коебуз. Келгендерге айтабыз, бирок ушу таза суу жылбай атат да. Ушуга бир жазып алып,
Бакыт Эргешевич көңүл буруп койсоңор абдан жакшы болот эле. Экинчи, мына Токтогул районунда мен эсептеп чыктым, 40 000 гектар жерибизде 4 ГЭС болот экен. Мындайча айтканда 4 океан пайда болуп калды да, ушу Токтогул районуна ушу 4 ГЭСтин дирекциясын шаарга ушеге көчүрүп келип ушеге дирекция кылып ачып бербейсиңерби? Анткени бардык финансылык дагы башка иштери дагы Токтогул районунун банкы аркылуу жүрсө, биздин элибиздин социалдык, экономикалык мындай эмелери өсөт эле да. Дирекцияны Токтогулга мына 4 ГЭСтен сиздер ачып бериңиздер. Бул биринчи. Мынау Токтогул районунда көп бизде жаш кадрлар бар. Ушуларга дагы мынау мамлекеттик бийликте тургандар көз салгыла. Мына бизде Кыргызстан банкы деген бар, Компанион банкы деген бар. Өзгөрүштө дагы Компанион банкынын филиалы иштеп атат. Жаш балдар иштеп атат. Мына Мөлбулакта Кайсарбаев деген жигиттер иштеп атат. Мына ушу жигиттер, ошолордун башчыларына дагы бир мамлекеттик ишке тартып, жаш балдарды тартпасаңар болбойт. Мен ушул сунушумду айтар элем. Экинчи, мына райондо аким келгенден бери мына отурат эмебизде. Мына азыр кел айтып, көзүң сүйүнөт. Бир мындай кысыр калган жери жок. Бардыгы тең айтылды. Кредит, жанагы үрөөндөр менен мына эл камсыз болду. Быйыл менин оюмча элдин курсагы абдан жакшы тоет. Элдин ырыскысы мына жери дейт, азыр жерге мына мамиле өзгөрүп атат. Менин эң чоң айтайын дегеним, Бакыт Эргешевич, өзгөрүш. Ничке сай, кольцевой жолу бар, бириктирген. Базарыбыз бир. Сиздер ушу кольцевой жолду бир асфальттатып бериңиздерчи. Ел жолдан аябай кыйналып атат. Өзгөрүштүн ичинде эки көчөнү дагы бир карап бир асфальтка эме кылып берсеңиздер жакшы болот эле. Мынакей мен жогорку сөзүмдө айттым, 30 миллиард куб суу биздин территорияда туруп атат. Биздин жана бир пас котурлаш 4 ГЭСте туруп атат деп. Бакыт Эргешевич, мына жерден бир көңүл буруп койсоңуз, Токтогул районунан кен казганды, мына кенге лицензия берген токтотуңуздар. Мораторий жарыялагыла. Анткени биз жерибизди берип атабыз. 4 океан мындайча айтканда 4 мына көл туруп атат. Ошондуктан бул маселеге да бир көңүл буруп койсоңуздар. Экинчи, Жолдош Зулушев, жолдош мына ички иштер министри отурат, сиздерден суранышта. Ушекте тергөө органдарын, райондук прокуратураны бир тартипке чакыргылачы. Мен жөнүндө аябай жаманатты кылып жазышты. 9-10 айдан бери ушун жыйынтыгын чыгара албай атышат. Бул эмне деген прокуратура, бул эмне деген ички иштер башкармасы. Ушуга бир мына мен ала келдим, тиги сиздерге берейин ошо материалды, бир өзүңүздөр бир карап чыгыңыздар. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолук каалайм. Мына элдин ушундай каймагы болуп, элге келгиле, эл жакшы болот. Мына келгениңерге биз абдан сүйүнүп атабыз. Аман болгула. Рахматова, сиз берип койсоңуз жана арызды бизге. Азыр прокуратура тергөө боюнча айттыңыз го. Урматтуу жыйын катышуучулары, азыр башында Бакыт Эргешевич айтты, сиздерди укканы келдик, бардык көйгөйүңүздөрдү шашпай айтыңыздар, шашылбаңыздар, убакыт кеңири, бардыңыздар жетишесиздер, кичине сабыр кылып туруп угуп турсаңыздар, бардыңыздар көйгөйүңүздөрдү айтып аласыздар. Сиздердин көйгөйүңүздөрдү угуп, анан кийин кетебиз биз. Ошондуктан мындай ызылдабастан суроо берип атканда тынчыраак туруп туруңуздар, ар бир суроого жооп аласыздар. Экинчи микрофон. Жок. Урматтуу Бакыт Эргешевич, урматтуу өкмөт мүчөлөрү,
Biz sizlerge çoğun razыбыз. Antkeni Токтогул элинин көйгөйү мына 2 эмес 3-чү жолу келип убатасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Эми Токтогул эли мындай кылышыбыз керек да. Ушу чогулушта бир жакшынакай кылып бир өзүбүздүн ой тилегибизди бир жетишпеген нерселерибизди айтып алалы десек эле дайым эле ызычу. Билет Аксакал, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз протокол берет. Кетментөө айыл өкмөтүнүн депутаты, айылдык кеңештин депутаты. Анан бая күнү да туугандар ушундай болду да. Мына Көксариев. Аты жөнүңүздү айтып коюң, аты жөнүңүз. Орозбек Көксариев. Рахмат. Бая күнү да туугандар ушундай болду, шейке жакшынакай болуп баарыбыз чогулуп, президент деген районго бир эле келет. Ошо президент келгенде өзүбүздүн тартибибизди Токтогул элинин ушундай нартуу нускалуулугубузду, өзүбүздүн кандай элекебизди Токтогулдун элине элдин баары суктанат. Биз ушул жерде аябай уят болдук ошондо. Мен даже бүгүнкү келбейин дедим эле ушу. Очередтен жетпейбиз. Мына Эстебес ака сиз айтып атасыз. Сиз ушу келген сайын бербейсиз да микрофонду. Бир бизге берип, бир башка кишилер дагы айтыш керек ой тилегин. Эми менин айтарым ушул. Биз муногу келатканда, Токтогулга келатканда бурулган жер бар. Ошонун арагында мына 20 миңден ашып, 30 миңге жакын калк жашап калдык. Биздин биринчи очеред жолубуз. Канча жылдан бери жолубуз оңолбойт да. 60 километр жол. Райондук дөөнүн балансында турат. Эми бизге барган кишилер жол болсо биз жакта мына Токтогулдун музейи, Жоомарттын музейи, Корголдун музейи сонун жер. Даже туристтер суктанат ошол жака барабыз. Жолубуз оңолбоду. Ушуну айтайын дедим эле. Экинчиден мына теге өкмөттүн Жалал Абад областында өкүлүнө бая күнү дагы мындай айтып калдык эле. Биздин ошо насосубуздун курулганына 40 жыл болду. Мына рахмат, мына аким келгенден бери аким чуркап, даже тиги министр келип, жана айыл чарба министри. Өкө барып, адде ошо биздин көйгөйдү көрүп атып, ошо эки барып туруп, быйыл бир кубовый насос берди да. Эми ошо кубовый Бакыт Эргеш, сиз мындай жакшы билесиздер. Кубовый насосту берди эле. Кубовый насосту азыр орнотуп иштетели десек, турбаларыбыз эски, латокторубуз эски, 40 жылдан бери курулган эчтеке жарабайт экен да. Ошон үчүн биз баягы эл азыр Кудайга шүгүрбүз. Мына Токтогулдун эли айтыш керек. Азыр жок деген кишинин үйүндө бир 3төн уyu бар. Бага илгери совхоздогу малдан 2 эсе көбөйдү. Кудайга шүгүр, эл жакшы эле. Элге шарт түзүп бериш керек болуп атат азырчы. Ошо суузун чечип берип, таза суузун, агын суузун, анан жерин чечип берип койсок, мына быйыл көл кетип калды да элдин баары көлдүн жээгине арпаларыбызды, картошкаларды айдадык эле. Азыр мына көл кайра 12 миллиардка келип калды. Баардык эгин тегиндерди басып кетти. Эл ошо картошкаларын азыр казып келип дүмбүл кезинде сатып атышат. Анан жерден кыйналып атабыз, суудан кыйналып атабыз. Ичүүчү таза суубуздун курулганына 40 жыл болду ага да ошол айыл барганга. Эң Токтогулда эң начар область боюнча ошо Кетментөө айыл өкмөтү турчу учетто. Эң начар суу менен камсыз болгон айыл деп. Ушу канча жылдан бери проектлерибиздин баардыгы даяр. Эгер мүмкүн болсо ошо бир өкмөт тарабынан жардам берсеңиздер. Анан экинчи дагы немебиз, эми ошол калк көбөйгөндөн кийин мына органдын кишилери отурат, бизге ПОМ ачылган. ПОМ азыр больницанын зданиясында отурат. Бир команд. Мүмкүн болсо ошо ПОМдорго бир жардам берип ошо эки бир ПОМ курсак. 30 миң калк деген оңой эмес экен да аякта. Андан кийинки маселебиз ушул жанагы көлгө кеткен каналыбыздагы эски каналда азыр көл кеткенден кийин эл тиргилик кылып ошол жактан эметип калды. Ушу эми биз элдин колунан келген, өзүбүздүн айыл өкмөттүн колунан келген, райондун колунан келген маселелерди биз айтпайбыз. Основной жана латок менен насосторду оңдоп берсеңиздер, элдин маселеси чечилет эле. Укканыңыздарга чоң рахмат. Ушу колдон келсе ошо жардам берип койсоңуздар. Чоң рахмат. Кечиресиздер. Урматтуу Токтогул районунун тургундары, сиздерден суранышта бир бүгүнкү жолугушууну регламентин так сактап, аныктап албайлы. Ар бириңиздер чыгып 10 мүнөттөн сүйлөсөңүздөр, азыр эч кандай иштер чечилбей, сиздердин кээ бир айта турган көйгөйлүү адамдар калып кетет да. Ал биринчиси.
Анан экинчиси мына саат 3-тө Каракөл шаарында сиздерди эле жолугабыз. Сиздерден чыгып, биздин азыр кызматкерлер менен арыздарыңыздарды талкуулап, мөөнөт берип, чечилиш жолдорун карап, андан чыгып Каракөлгө барышча да убакыт керек. Ошон үчүн сиздерден суранычы. Чыккан көйгөйдү кыска айттыңыздар, биз жазалы, ошол жерден тапшырма берели, чечилиш жолун карайлы. Макулсуздарбы? Рахмат. Урматтуу туугандар, мындай кылбайлыкпы? Азыр сиздер суроо берип алгыла, биз жазайлык. Анткени ар бирөөңөргө суроо жооп берип турсак, анда дагы убакыт болот. Силер берип алгандан кийин, анан биз бирден жооп берип коебуз сиздерге. Макулбу? Макулбу? Андай эмесе, урматтуу жолугушуунун катышуучулары, суроону 3 мүнөттөн бериңиздер, 3 мүнөттөн ашпаңыздар. 3 мүнөттөн ашпаңыздар. Убакытты карап туруп, микрофонду өчүрүңүздөр, 3 мүнөттөн ашпасын. Экинчи микрофон. Мен Токтогул шаарынын тургуну болом, фамилиям Султабаев Сейиткадыр. Мен айта турган көйгөйүм ушул райондун көйгөйү. Биздин район, сиздер айтып атасыздар, башка районго бизди теңеп, биз деген көлдүн алдынан чыгып келген элбиз. Жерибизди тыштап, жерибизде үлүш жерибиз жок. Мына мен 75ке чыктым. Балдарымдын үлүшү жок. Азыркы ошондогу балдар 50ге чыгып калды. Азыр биздин райондо мектебибиз жок. Таласпай микро райондордо. Биринчи өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Айттым, мен айтпадымбы? Токтогул шаарынан сүйлөп атам, Тотобаев Сейиткадыр. Анан эми ушул берде бүт эле айыл өкмөтү, качан деле келсе айыл өкмөтүнүн сөзүн угуп эле биздин шаардын тургундарынын сөзүн эч ким укпайт экен. Ал эми анан эми шаарда мына биринин бир үлүш жер жок, же малы жок, жайайын деген жери жок. Баарыбыз жердин алдынан келдик. Мен ушул жерди жыгайлап басып, 66-жылы ушу бос тупуракта ушул жерде жүрүп тогой мынактан келип окууну бүткөм. Анан эми ушул Токтогул элинин шаарына да кичине карап, мынакта 3 микро район бар. Биринин суусу жок. Эми бул райондук бюджетка жетпейт экен да. Ушул жактан биринчи жардам берип, мектеби жок. 5 километр жер ушул келип окушат. Анан эми ушуну көйгөйдү карап, кичине биздин районго жардам берип койгула, ушуну кичинеке. Башка эчтекем деле жок, мага жардам бербейт эле. Жеген эмете турган болсоңор, көлдү көчүргүлө, биз көчүп кетебиз. Ошол жакта жерибиз мындай жетет бизди көзүбүз. Жол болсо эме кылгыла, биздин балдардын үлүш жери жок. Күйдөн жер бергиле балдарга, бала чакага. Бергиле, аларды бирге үлүш жер бир, биздин ушу айыл өкмөттөрү 9 сотук болуш керек, ар бир жагы ушундай болуш керек. 9 сотуктан, аякта 1 гектардан алып атат күйдө. Болду да, ошо неме. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катчылары, урматтуу Бакыт Эргешевич, Курманкул Токтаралиевич, Улан Маматканович, Токтогул жергесине кош келипсиздер. Сиздерди биз абдан сыймыктануу менен терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин элибиз менен жолугуп, көйгөйдү жеринен чечип, элдин үнүн уккан келиңиздерге мен өтө ыраазы болуп турам. Рахмат сиздерге. Мен Токтогул районунун жеке ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Абдулдабек Токтобек болом. Урматтуу Бакыт Эргешевич, сизди биз ушул кызматка келгениңизге ишкерлер абдан сүйүндүк. Себеби сиз алып барып аткан жумуш көп тажрыйбаңыз бар. Эл үчүн мынакей жалындуу жаш дезе жаш, тажрыйба деди тажрыйба, жакшынакай мынакей энергетиктин уулу катары мен сизди сыйлап урматтайм да. Бизде Итагар деген жайлоо бар да, Бакыт Эргешевич. Ошол жерде мынакей жайды туризмди өркүндөтүү максатында биздин ушу эң биринчи сизден сурообуз, жолду бир көңүл буруп ошол жака татаалда жол жалаң эле багы жийип Нива дегендер барып атат да, жапышмачалы эптеп багы ташка тийип да барып атышат. Ошону багы бир жол маселесин карап берүүнү мен сизден өтүнөм. Анан кийин ушу ишкерге эмне керек? Бизге багы туризмди өркүндөтүү үчүн бизге жол, анан кийин электр энергия керек. Ошондуктан ушу электр энергияны да бир карап көрсөңүздөр деп мен өтүнөм сиздерден. Андан кийин ушу ишкерлерге эмне дагы керек? Бизге рахмат, мынакей Акылбек Алиакунович келип, бизге жакшы көңүл буруп, колунан келишинче жакшы аракеттерди кылып атат. Кудай кааласа мынакей биз чогуу иш алып барып атабыз, бирок дагы эле көйгөйлөр көп. Ишкер келип бир иш баштайын дегенде эле бир кошуна тараптан бир көйгөйлөрүн айтып чыгышат да. Мисалы үчүн жакында бир жакшынакай мал соочу жай
açılıp mына Күргөйдүн неме карусел жакка бурулган жерде. Эми кошуналар ушу тынчтык бербейт экен да. Атайын комиссия барып, санэпидстанция администрация барып, ишин улантып деген экен. Бирок дагы эле болбой, ал жерде мынакей 7-8 киши иштейт. Бирок алар дагы кечөөдө мага айтышты, ушинтип эле жадатып бүттү деп. Ушул жагында бир карап коюну Курманкул Токтаралиевич сизден өтүнөм. Атайын ушу мыйзам чегинде жакшынакай иш алып барып аткан ишкерлерге биз сиздерден колдоо күтөбүз да. Анан ушу баягы мамлекетибиздин саясатын колдоо максатында ишкерлер абдан ушу иш алып барып атабыз. Мына пандемия убагында жабыр тарткан ишкерлерге деген ушу баягы мыйзам чыкты эле 2 миллиард акча. Ошону мына мен кечээ күнү Акылбек Алиакович мага айтты, мен барып билдим. Барсак ушу азыр жана соода тармагындагыларга гана берип атыптыр да. Акылбек Алиакович соода тармагына гана. Ошол баягы Айыл банкына берип аткан экен. Бирок ошол баягы пайызсыз кредитти 11 Курманкул Токтаралиевич 11 банкка бөлүнгөн экен да. Ошодун бир эле банкы берип атат да. Калганы эмне иш кылып атат пока бизге түшүнүксүз. Ушуну бир көзөмөлдөп коюңузду мен өтүнөм. Сүйлөштүк 3 мүнөттөн деп 3 мүнөттүн ичинде берип өтүңүздөр. Биринчи микрофон. Мен аты жөнүм Өзбеков Миргазы Жолдошбеков, Чолпон Айыл өкмөтүнөн. Мен эң биринчи бере турган суроом эми мына жогорку кызматкерлер ушу келип элдин алдын үнүн угалдып атасыздар. Ыраазыбыз, рахмат. Мына Садыр Нуркожоевич менен Ташиевдин кылган иштери абдан жакшы, мына сиздерди да жөнөтүп атыптыр. Рахмат, ыраазыбыз. Эми баштайлы. Мына Ген прокуратура сизге биринчи сурообуз. Биз Чолпон Айыл өкмөтүндө 2012-ден баштап 17-жылга чейин соттошконбуз. Жай жерин 2011-жылы менчикке берип берген. Мыйзамдар токтогондо кол тийбестик 49 жылга кызыл китепке. Мыйзам бузуулар менен айыл өкмөт көз регистри. Муну менен соттоштук бүт Атамбаевдин учурунда. Крышалар абдан күчтүү экен. Токтогул районунда байланыштар ошол жакта экен. Биз сандал бир айылдын эли жүрдүк. Ген прокурорго бир гана Ген прокуратурада жардам кылды Сайланова. Өзү кийлигишип. Ошол жакта да крыша бар экен. Турдуманбетов дегендин баласы Каныбек. Мына Ген прокуратурада өзүнө жеттик. Андан кийин ошо менен сот 2017 айыл өкмөткө көз регистриге кылмыш иштери косколуп, майнапсыз болду баары бир. Тааныш билиштиктен. Мына карапайым элге оомат кичине келди. Садыр менен Ташиевдин Нуркожоевичтин мына элге иштейбиз деп. Ошонун негизинде сиздер келип отурасыздар. Мына элдин үнүн угалы деп. Биз кичине айталы да учур келип калды айта турган. Айты мына жанагы областта 2014-жылы Айжигитов деген биринчи караган 2012-жылы бир деланы жанагы Гозактын боюнча карап туруп кайра 2014 дабир жолу өзү караган Айжигитов деген район аралык сот. Биринчисинде биз карапайым менен соттошуп көрбөптүрбүз, өлүп көрбөптүрбү дегенде ол. Биз жанагы прокурор жок эле Айжигитов өзү эле өткөрүп коюптур сотту. Мына ушундай концерт Кыргызстанда буга чейин болуп келаткан. Андан кийин ошол Айжигитов кийин да 2014-жылы карайт деланы. Уголовный иш жүрүп атыптыр, айыл өкмөт менен көз регистри соттолуш керек булар деп туруп, анан Осмонов Марат деген обул прокурорду отдел болуп ошол иштеген прокурор. Азыркы учурда прокурор эмес, бирок прокурор иштеп болуп атат деген имиштерибиз бар. Ушул прокурор катышкан областтан жанагы Гозактын жокко чыгаруу боюнча. Гозактыны чыгарып учурда муну токтото туралы деп карапайым элди кулакка тээп уктатып. Прокурор өзү кошулуп. Биз эстирден калган кишибиз. Прокурор мамлекеттин кызыкчылыгын талашат деп ойлоп турубуз. Талашпай эле чыккынча экен бул кайра. Мынакей. Болгондо арманыбыз болсо айтабыз да. Менен 3 мүнөт бүттү.
Az туруп туруңуз, аз кулмак сөздөр үчүндө мындай жалпы айтып атасыз. Сиз азыркы соттошкон боюнча жер боюнча экен. Бизде сотрудниктер бар, сиз аз телефонду берип чыкканда бизге толук данныйды, арыздарыңызды бериңиз. Муну отуруп алып чече турган иш экен. Чо болду, регламент сатмаң, башка сөйлөсүң. Сиз азыр биздин кызматкерлер менен сүйлөшүң. Азыр бияк келип сүйлөшө бериң. Экинчи микрофон. Hurmatlı mehmandar. Hurmatlı mehmandar. Men abdan tolkundanıp oturam. 90'ın aldındamın Sırgalay Vedilkan degen SSR'den Kırgızistan'ın jurnalistimin. Mından bir 20 yıl murda meni Sultan İbrahimov menen Turzakım Suvaliyip Moskvaga kengeşmege jönöttüler. Oşanda çıkıp söylegende gömöksüz çarbanı öldüktürüş için uydum bir cangı suy anangi muzosumdan karma 6 ayda muzosunu alıp koyat. 5 koy gitse osunu alıp koyat dep katı mesele kıldım bile. 19 günden keyin çek delbegen sanda mal güteverdigen toplam kavdalıgan. Oşanın aktarımım men. Emi bugün aytayın degenim men hazır pensiyadamın. Esterden Kırgızistan'ın jurnalistimin tolukta yaşayım, elim yerim toluk. Yeminen aytayın devetem. Toluk'a yol salıngan maşine jirvet tam pay oturuz at menen geliyoruz dele. Emne için degende mençik maşinele tolukta jürüvatak mamleketten maşine barbaydı. Uşu meseleni çeşkirek rayonun hükümeti sizlerle alakasızlanır ve bolat. Toluk'a maşinler yönetiş gerek. Toyuz, yok degende subota vaskrisene günlerde yönetip baş gerek. Marşurtkan, men geçiresem da gözlerle evlette. Marşurtkan yönetip koysun. Hazır mamleket bay, el bay. Annem şu bir cümleye bir şoförde de indip koysa apkalette aparıp anan kayda el taraf gelir. Devir mesele. Balnista kaçan kurulgan? Bürok, vraç yok. Hey! Rayonun vraçları bileşecek. Bir vraç yok. Yalnız vraçlık pensiyede jirgen kişinin apkalı oturuyoruz. Ginekolog zararleken, chirurg zararleken, terapeut zararleken. İmarat var, vraç yok. Yemin için, hurmatlı rayonun hükümeti sizge de teşerli. Ministerlerden, sizlerdeki ministerge aytıp koysunlar. Tolukta, balnisaga, 3 vraçka yok degende. Ginekologga, chirurgga, terapevtka 3 vraç yaşatırgan imarat kuruş gerek, kvartira kuruş gerek. Kvartira yok, el barbayt eken. Davir mesele. Toluk'un yolu büttü. Toluk'un yoluna rayonda Sarıkamış'tan Toluk'a geliyoruz. Ey yoldaşlar, burası Şıldın. Kurduğu makinenin üstünde geliyoruz. Marşrut niye maşinde yok? Ne için? Ayarda yer kattı bayteken, yer bar bayteken. Ey, subota günderde, vaskimse günderinde marşrut kattat kozup bola olmay mı? Men sunuştuğum ne degende çaldar, sakaldar atmenen geliyor Torkan geçeyim. Bu ikinci mesele. Annem davri mesele vraç yönde. Kayta aytım bu soğuk oşumsa. Vraçsını yiyip almadan demin vraç bar bayteken. Oşa vraçlarga kvartirası olmadan demin şunu avda. Çoğun rahmat. Kalgan kagaz boyunca beriniz. Çoğun rahmat. Birinci mikrofon. Rahmat. Menin atım Samatbek Askarov. Toktogul Eldik Teatrında işteymin. Hazırkı sırda madaniyat ünlü muzikant bolup işteymin. Menin aytarım bizdin Toktogul Eldik Teatrı 69. yılı Madaniyat Ministrinin Toktogul menen Eldik Teatrı dep açılgan. Oşondan beri atın öçürüp işteyip keletabız. Kırgızstanda 24 eldik teatr işlegen. Oşol 24 eldik teatr zaman almaşkandan keyin bari yok boldu. Oşol teatrlarda, karo konkurslarda at salışıp жүрген teatrlardan biz menen at salışıp жүрген teatrlardan Jumgal dram teatr açıldı Jumgalga. Koçkorga dram teatr açıldı.
Alayga dram teatr açıldı. Oşolor menен at salışıp Moskvaga çeyin Orustun görüşçülerini taң kaldırıp kelgen bizdin Toktogul Eldik teatrına dram teatr açılelek. Menin ötünüçüm uşul. Bizge Ketmen Töörönüne bir dram teatr gerek. Bunun şul yerde oturgan Ketmen Töörönüne elleri büt jakşı bilet. Men sözü uzatpayın. Ötünüçüm koldo görsetip bizim Madaniyat Ministrligine talap kılıp görseňer bizge dram teatr açıp berizler. Başka sorum yok. Rahmat. İkinci mikrofon. Salamatçılar. Vakit Ergeç, Kurmankul Toktor Aliç, Asadar Toktoğluç, şu gelgen konoktor. Şu men özüm jönde tanışıp bizim Torken Tayyip'in aktivist Tavaldiyo Aydarbek. Şu bizdin göy 6 yıl oldu 2016 yıldan beri bayağılı bütpögen sarpaşlardan jeri mıyzamsız bolsa dağı azırkı uaga çeyin oşo mıyzamsız dep tasdıktagан документи bolsa dağı комиссия түзүлүп ошого чейин ала албай келатабыз. Өздөрү өткөрүп берет деп Мамыр Алайбек деген 3 ай кое туруп 4 объектисин өткөрүп беребиз деген ротация болуп кетип калды. Şu 2016 yıldan beri uğarabızda, şu biz adır sizlerin gelgeningizlerge suyunup atabız, ankeni bardык jaktarda eç jaka kire alбай, şu жерден bir maselebizди чечип берсеңиздер, şu jeke kabul alsaňızдар bardыгын түшүндүрүp берет элек, азыр кыскача жаза келдик. Анан bizde dagы masele tuz genimiz бар айылдачы. Bir эле kişi иштетет, Шамшыкал тузу. Ушул туз жөнүндө эч натыйжа чыгара албай келатабыз. Айылга эч көмөк бербейт. Бай күнү ушу Акылбек Үсөнбекович келгенде мен айылга мечит салып бергем, Суу Самырга жол кургам деп жалган айтты. Суу Самырга жолду спецфонддун эсебинен жөн дорога очистка кылып акчасын жеп коюшкан. 8 миллион 900 000 сом акча бөлүнгөн. Мечитти арабтар салган. Анын истяшка кылып ичин нерселер ремонт кылып берген, мечитке атасын атын коюп алган, бирок мен ушуларды айылга жардам берип атам деп ошого такып атат. Ушуларды бизге ийдиктеп бериңиздер. Анан биздин автобекет мыйзамсыз бир өзбек жараны ишигизде бир жаранга каттап коюшкан. Ошо боюнча азыр автобекет жок. Эң чоң көйгөйлүү маселе ушуну 6 жылдан бери келатабыз. Хамкос деген атайын мэриянын эмеси бар болчу, ачке сооружение деген ошол жерди менчикке чыгарып алышып бүт немесин сатышып, кайра мэрияга өткөрүп берип албай келатат. Ушулар боюнча бир толук текшерүү берсеңиздер жакшы болот да. Чоң рахмат. Birinci mikrofon. İşte ata. Salmaslarımı, hoş gelipsizler. Men azır aslında aytıp koyayım, men maselem yer boyunca Aliakoviç menen kazatıp geçe men aylap жылдап бүтпөгөн жумуштарыма кече ызбандашып айтса дагы мен сөзүмдүн темасы мен дагы 4 чарчы жана түз короонун ичинде жашагым келет да. Мен кечиресиздер, Калжигит алга. Анан түз азыр карасам мен коромдун ичи 7 бурчтуу болуп кеткен. Анткени менин жанымда Молдогазиев Нурбек деген бар. Ал көп жылдап жыл сайын кирип атып, батыштан, чыгыштан, түштүктөн кирип атып, мен азыр курулуш ишин баштайын десем, жеримди бошотпой жатышат. Анан кийин мен ушул жагын сурайм, мага жеримди түз көрүнүштө себеп дегенде башынан эле көп жылда эле чөнтөк маселеси менен бүтүп келе берген. Бул менин жерим. Ошентип атып ортодо бир 4 кадам жер калган. Мен сурайм сиздерден мага деле 10 сотукка чейин. Себеп дегенде Молдогазиевдин жери илгерки Быткамяттын хорозу гектар, 2 коро, гектар жер. Кайра жылыга эми дар кирем деп атат.
Өз ордуна коюп берсин. Хлеб заводдун бурчу бар. Башташында ошондон ылдый берген түз, биягда түз болчу, астынан да арттан да кирип атат. Азыр өзүбүздүн машина кире албай калды эч нерсе. Сүзүлүп атат, бир жагы сүзүлгөн. Бул эме кадастрдын начальниги айткан, билгениңди кылып ал дегенине караганда ошо бир эмеси бар экен. Деген бир чечимге келдим да. Жок, о жактан колдозо. Былтыр деле биздин бир депутатыбыз Болот Дүйшенәлиев киришти эле кайра келип отуруп алды. Жер боюнча минткен бир эле мен эмесмин. Кайры карттан азыр барсаң 90% жер боюнча биринин бирине чийип койгон. Ана мына көрсөтүп коеюн мынакей. Жеримди туура эмес бергени аскерге мына шахмат шашки түрүндө чийилген. Буга кантип кол койдуңуз деп Бабиевке сурап берсем, мен билбейм, мен текшергенди билбейм, мен печатпасам кол коем дедим. Анда көчөдөгү деле бирөөнүн алып барып отурзуп койбойлубу? Аны устан кучактап менен нан жейди деп отура бербей. Аябай жарылайын деп калды, семирип калды. Элдин жерин биринин бирине сатып атып. Рахмат. Чоң рахмат. Экинчи микрофон. Токтол шаарынын тургуну Суйналиева Алиммын. Мен арыз жазганымдын себеби Токтол бир илим берүү башчысы Сулпукарова Дамира мени былтыр 21-жылы 10-сентябрда келишимдин негизинде деп иштен алган. Андан кийин 29-октябрда, ноябрда мен Токтол райондук сотту уткам. Моральный и материальный ущерб, восстановление на работу деген. Андан кийин ал кайра областной сотко арыз жазган. Областной сотко деле кечиктирип деле жазган. Кайра жазган. Андан да мен утуп келдим. 31 мартта мен утуп келдим, бирок мени восстановление кыла элек. Моральный ущербимди дагы төлөй элек. Анан ушул Зулпукарова Дамира Кайсарбаевна баш ийеби, сотко баш ийбейби? Ошону мага чечип бериңиздер деп суранам. Чоң рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Токтол районунун Ичке Сай айылы, Смаилова Рая. Мен 30 жылдан бери бул сот менен прокурорго тоюп да бүттүм, сурап да кое албай койдум. Жогорку ген прокурорго өмүрүндө босогосун аттай албай койдум. Себеп дегенде 2009 жылдан 2014 жылга чейинки айыл өкмөт мен бир эле суроом. Печатты басып менин мүлкүмдүн үстүн бирөөгө приватташтырып берип койгон. Gelip men аны прокуратурага арыз жаздым. Жана Алайбек деген түптүз отурду да түптүз жаштакай боюнча кол көтөрүп ротация болуп кетип калды. Бир канча жолу кайрылдым. Жанагы министр МВД айланып кетени угуп кой. Сенин балдарың төлкө гана көчөдөгү элди кармап келип катайт этет. İçteki elдің көйгөйүн bir de кара söylüp кетейин. Men çarçadım. Men yaşım oşonda 30'da kıra elem, hazır 60'ka çıktım. 60 жылдан beri özümdün mülküme özüm emesmin. Былтыр барып çöp жейді. Gelip tapşırdık. Şunu sorup koyçu, şu начальник милиция мына зам турат. Замга 10 эле жолу кирдим. Өткөндө бир Аксыдан келиптир. Тегерек үстөн отуруп алып, нары бери чекчейип, мени көчөдөн жөнөттү, коридорунан жөнөттү. Мен адам катары учурашып кирдим ага. Курманкул Зулушевичке кирдим кышында. Ооздон кетирди, жооп жок алиге чейин. Мен өз мүлкүмдү өзүм 2009-жылы алган китебими бүгүнкү күнгө чейин эмесмин. Бул бир, калган кат жүзүндө жөнөтөм. Экинчи, бул адвокат деген нерсенин лицензиясы бар, нормальный адвокат болобу же жөн эле бир катты көтөрүп алып эле мына 2 жылдан бери жогорку соттун чечими менен выселение кылган сарайга ээ болбойм. Милиция барат дагы алда арыз жазып деп коет. Анан эмненин негизинде жазып атасың сен арызды? Бунун мүлкү экен деп жок. Жогорку соттун чечими менен выселенияга кылып, кайта 2 жылдан бери ошол сарайга ээ эмесмин. Барам помго, ал пом жөнөтөт, биз билбейбиз, алда жазыппыр. Жазганда дагы ошол следователь, билбейм, илгерки следовательдер, мен өмүр бою кызматта иштедим, без диплом жүрдүм, бирок илгерки следователь эмес азыр бир торпак бир уй берген следователь болуп алышкан, тергегенди билбейт, тергебейт, жок, тергөө жок. Жөн эле өздөрүнө кыскартат. Жөн эле жашка кагып эле баланча деп шайкеш келтирип кыскартып коет. Эми өзүм биселене кылгандан кийин жогорку соттун чечиминен кийин жараксыз да деп барсам жок, тиги дагы арыз жазыппыр дейт. Ана оңный дурак милициялар.
тигинин арызы текшерилип атат дейт. Анын арызы 2 жылдан бери өзүн каалаганын кылып деп койгон жаңы кодекс менен дегенин. Жаңы кодекс эмес, бүгүнкү кодекс дагы мурунку 92-жылдан берки чыккан буйрукка баш ийет да, туурабы? Бүт эле кийинки кадрда. Анан эми алар антишпейт. Ушуну жакшыракай кылып мага териштирип, азыр да сот болуп атат. Бир балакен сен барып мен юстиция министринен карасам тизмеси жок. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Эже арызыңызды берсеңиз, арызыңыз болсо. Саламатсыздарбы? Арызды берип коюң бизге. Мен Бөкүшова Памира, жеке ишкер, 30 жылдан бери иштейм. Менин сиздерге кайрылуумдун себеби, өзүм Исраиль көчөнүн 4-номеринде жашайм. 1-2 үйдө мэриянын буйругу менен багытын өзгөртүп, калкты төлөө боюнча магазиндерде салганда, бүгүнкү күндө мага светтен проблема болуп атат да. Мен деген кредит ал жерде салгам. Айына 192 миңден төлөйбүз. Кредитти 22% менен. Анан реске кайрылсам, сиз өзүңүз трансформатор коюңуз дейт да. Мен трансформаторду коюш үчүн өзүмдүн огородума коюш керек экен. Мен ошончо бүт бардыгын коммерческий төлөп атам, светин, патент, бардыгын төлөп атам да, эми коммерческий баада. Свети 2 сом 85 тыйындан төлөп атам, 2 сом 56 тыйын болчу мурда. Бирок ушу менин арыз боюнча кайрылган себебим мамлекеттин эсебиндеги линияга кошуп берсе. Трансформаторда кымбат экен, наркы көчөдөн бери жака таптырыш үчүн 60-70 миң сомго изолированный кабель алат экен. 175 миңге трансформатор алат экен. И ар бир техсловия немеге трансформаторга 3 умный счетчик алат экен 18500дөн 3 протоколго төгөт экенмин заземление. Ушунда аябай кымбатчылык болуп атат да. Ошондон сизден суранарым, ушул менин арызымды карап чыгып, мамлекеттин эсебиндеги трансформаторга кошуп берсеңиздер. Мен ушу төлөмдөргө макулмун, коммерческийге 2 сом 85 тыйын. Эже, ал жерде эмне сизде ал жерде? Меники магазин. Рес барбы? Эмне проблема ушу магазинге подключение? Азыр давай чечкиле маселени. Чечкиле маселени. 4 магазин болгондо бир магазин узун болсо мен 4кө бөлүп коем да. Мен ал жерде 15 кишини иш орну менен камсыз кылам. Умный счетчик коюңуз, калган подключение кылат. Макулбу? Бул бир. Анан экинчи маселе бул ишкерлер жөнүндө да. Мен 30 жылдан бери ушу ишкер менен алек кылам, жеке ишкер менен 3-4-5-6 кишиге мен акча төлөйм 10 миңден. Алар жумуш орду жок болгонуна байланыштуу. Азырда мен ишке кире турганым 10 кишини жумуш орду менен камсыз кылам. 10 миңден ар бирине акча төлөйм. Болгону бизге кредитти кичине арзаныраак болсо, эми мен сурап кетпейм, Кудайга шүгүр. Болуп атат бардыгы. Бирок жок дегенде биз 17% менен кредит ала албайбыз. Шашылыш алабыз. 17ден 25%ке чейин. Ушу жагын карап берсеңиздер. Арзан кредитке, эми жок дегенде 10% болсо бизге жакшы болот эле да. Президентибиз айтып атат ишкерлерди колдоо деп. Ушуну сиздерден суранып кетем. Кредит боюнча. Чоң рахмат эже. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен Токтогул району Торкен айылынын Жараны Назар Акталай. Менин биринчи суроом, биздин өкмөт аралык чектөөлөрүбүздөгү чектеги карталарыбыз оңдолуп, түзөлүп, кайрадан эле чийилип атат. Бирок ошол карталар тууралуу сиздерге суроо берип кетейин. Ошол кайрадан чийилген карта парламенттин сессиясында каралып, токтом менен бекибеген шартта мыйзамдуу, мыйзамсызбы? Бул биринчи суроом. Экинчиси, ошол мыйзамсыз карталарды кече эле прокуратурада суранып, беттешип караганда ошол картаны бекиткен токтомдарды көргөзгүлө деп талап кылсам буйрукту. Алып чыкса биздин айыл өкмөттүн подписин башка эле бирөө кое берген. Биздин айыл өкмөттүн жайыт комитетинин колун подписин башка эле бирөө кое берген. Ошол мыйзамсыз фальшивка карта менен жашап, элдерибиз эки жаат болуп кырылып атабыз. Эми кырылып кеттик деген сөз өтө ашык-таш болуп кетти, кечирип койгула. Малыбыз чыкса, өзүбүздүн жайытыбызды картаны чийип койгондон кийин 1000 гектар жерибиз, жайытыбыз, айдообуз, сарайларыбыз өтүп кеткен да.
ушаяка өзүбүздү чыгарбайт. Ушул тушта ар бир жайыттын айдоо жерлеринин эмесине кичинеден там салып алышкан. Малыбыз чыкса өзүбүздү өткөрбөйт, малыбызды өткөрбөйт. Ушундай. Анан эми балдар эки жаат болбогула, мыйзамдын чегинде чечели. Тажик, биягынан тажик, кыргыз, биягынан казак, биягынан деген өзбектер менен көз карашыбыз туура эмес келип турган шартта биз жок дегенде кыргыздар ынтымакта бололу деп балдарды тийип келебиз. Ушул биринчиден ошол картаны жокко чыгартып берүү жагын суранам. Мыйзамсыз парламенттен өтпөгөн картаны. Ал жокко чыкпаган шартта кайра эле келе берет экен айланып. Экинчиден 2013-жылдан бери пайдаланбайбыз биз ошол жерлерибизди. Биздин өкмөт дотацияда отурган шартта ошонун налогдорун кайрып берүү жагын суранам. Бул маселем бүттү. Анан экинчиси мына туз жөнүндө кеп кылып кетишти. Иштин ак жана кара жактары бар. Биздин ошол ишкер балабыз, ошо окшогон балдар туздун бардыгын алышкан, иштете албай коюшкан. Ошол эле иштетип аткан азыркы бала канча деген үй бүлөнү тамдуу кылып, малдуу кылып, бала чакасын бактырып, иш орду менен камсыз кылып келет. Биринчиден, экинчиден, жанагы немен айтып атпайбы, тиги арабтар салган деп. Ал арабтар салгандыгын мойнуна алат, билет, мен салдым деп айткан жок, ремонтторуна жардам берет. Жолду оңдоп, түзөтүү жактарына жардам берет. Жана миллиондогон сомду пайда келтирип, налогун төгүп атат. Эми жеке тааныштарды бейикте андай кылып, жаманаттуу кылууга болбойт, бирок ак карасын өзүңүздөр да бир карап коюңуздар. Мен деле тиягына биягына дебейин. Болду менин. Чоң рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен Шакирова Гүлмира. Мени жакшы тааныйсыңыздар. Мен баламдын укугун коргоп 3,5 жылдан бери жүрөм. Акыйкат издеп. Мени жакшы тааныйсыз, Курманкул Токтор Алиевич. Мен сизге да киргем. Мына ушу 3,5 жыл болду. Балам СИЗОдо отурат. Ушу келгендериңизге мен өтө кубанычтамын. Бул Токтогулдун элине мына жалпы мына кайрыламын. Если сиздер өкмөт алсыз болуп кече албасаңыздар, мына Токтогулдун элине кайрылып атам. Ушу нерсени Айыл Аксакал Токтогулдун эли менен барып чечип койсок деле болот. Бул нерсе чечилип жүргөн эл арасында деле. Ушуну мына баламды урган милициялардын айыптоо баракчасы колумда да жүрөт. 3,5 жылдан бери бүтпөйт иши. Милицияларга бөлөк мыйзам, карапайым балдарына бөлөк мыйзам десеңиздер, андан мен ушу баракты да тыштап токтотом деп, мына прокурорлордун баарына кирип чыккан жакшы тааныйт. Ушуну токтотот элем менчи. Ушу жакшы келдиңиздер, ушу ишти аягына чыгарып бүтүрүп берип коюңуздар. Балам 3,5 жыл болду. Бизде Токтогул районунда милицияларга чоң бизнес бар. Кара курай, мына авроттун баарын дөзөт. Ошону пайдаланып милициялар акча табышат. Бизнес бу. Элдер бизнес кылат экен, башка жактан товар алып келип, алар ушу элдин чөнтөгүнө акча, наркотикти салып, кана элдин баарынан сурагыла. Ар бир үйдө бирден бала отуруп чыккан, же экиден бала отургандар бар ушу тапта. Анын үстүнөн пайдаланып прокуратура мына 10 жыл берген балдарга аз деп туруп 5 жылдан коштуруп 15 жыл бердирет. Ул эми током курсуздук кылып атат. Менин балам эмгиче 2 бала болуп калбайт беле? 3,5 жылдан бери. Канча балдар жетим калып отурат. Ушу нерсени аябай жакшы көтөрүп, талкуулап берип коюңуздар, калың эл мына. Баарында көйгөй бар ушу нерсе. Үч Терек району бөтөнчө мына бизнес кылып келишет. Мынакей угуп алыңыз, Уланбек мырза. УВДнын Жалал Абадтын УВДсынын балдары 5 УВДнын балдары келет дагы ушинтип көчөмөт, жүрүшөт, кыдырып. Ана бир карапайым баласы келатса чөнтөгүнө салып, сен бересиң мынча сом акча, бербесең камаласың. Мына ушу нерсе бүт көйгөй бар, ар бир үйдө бар бул нерсе. Анан кийин мына ушу рахмат, элим, сиздер менен мен чогумун. Мынакей ушу 5 милиция менден 500 000 сом сурады. Мен айттым 500 000. Кетпеңиздер.
Ушу нерсени эртең Жалал Абадка барсаңыздар, аркаңыздан Жалал Абадка барамын. Ушу 500 000 сом сурап, мен 500 000 сом таба албай калган учурда мына баламды меники эмес деген боюнча аны токмоктоп ура берип, башына пакет кийгизе берип, убалда бирөөнүн карапайым баласына 3,5 жылдан бери СИЗОдо кармап атат. Же милициялардын ишин бүтүрбөйт, же менин балам иши бүтпөйт. Чыгарып бериңиз кетпей туруп. Мыйзам чегинде, мен мыйзамдан ашып кеткиле деген жерим жок, барыңыздарды. Мыйзам чегинде бу милициялар баш коргоо чарасын өзгөртүп, отургузуп бериңиз, урматтуу. Урматтуу Токтор Алиевич, отургузуп бериңиз. Birinci mikrofon. Урматтуу туугандар, менин фамилиям Исмаилов, атым Төрөгелди. Жашым 85 жаштамын. Мен жашыма жараша кичине бир кошуп койсоңор айнана 3 мүнөттө саат жылдырым. Айта турган маселем андай деле орчундуу эмес, эми кичинекей көйгөй бар. Урматтуу биздин аким Алтынбек Алиахунович, мен сиз келгенде да бир айттым эле, мынакей Токтогул районунда 3 эле киши бар, айтылуу. Ал ким? Ал Токтогул Сатылганов. Ал ким? Жоомарт Бөкөнбаев. Ал ким? Эме ак параңды ойноп четкен Коргол Досиев. Мушулардын музейлери, мүрделери, эмелери, күмбөздери жолдун боюнда турат. Ушуга көөл баралы дейт, барышка жол бүтпөй атат. Урматтуу аким Алтынбек балам, ушуну ойга алып бүгүн бүтүрүп койчу, ошону быйыл бүтүрүп койчу, бүгүн эмес. Быйыл бүтүрүп койсо айланайын. Бүтөйүн деп калды, ушуну аракет кылып койду. Ошо Токтогулдун музейине чейин жылдырып алып барчы, жакшакка кылып жолду сурадым да тен сенден. Мен өткөндө да жан келгенде сизге айттым эле мен. Андан кийинки экинчи маселе мындай, урматтуу туугандар. Биз Чолпон ата эл өкмөтү сай-сайдан көчүп келгенбиз, тегин эме 50-жылы бизди кубалап Ленин колхоздап келип кошкон 3 колхозду, Сагызкан, Бешташ, Сагызкан деген колхоздап келип кошуп бияка ирилештирген. Ошо боюнча көлдүн алдында жүрүп 15 жылдан кийин кайта бизди бияка көчүрдү. Ат эшек менен көчүп келдик, тоонун арасына кирип кеткенбиз. Бул багыт тиешелүү, сизге тиешелүү бул. Ушул жака кирип, ушу менин жерсиз калып, анча-мынча жердин арасында, сайдын арасында жүрөбүз. Бизде Саржайык деген бир жер бар, 300 гектар жер. Багыт угуп атасызбы? 300 гектар жер бар. Бул Союз дубагында бүтөйүн деп, эми күнчедейин деп калганда, немелер, Блатоктору. Анан линия барып калган, ал жерге уже болгарский аппарат коебуз деп, анан совет жок болуп кетти, кайран совет жок болду, СССР жок болуп кетип, калып кетти ошо боюнча. Эми ошол дагы деле туруп атат, 300 гектар жер бул бар. Андан кийин экинчи маселе мындай. Ошол жакта жашап аткандарда Чаргайың деген каналы бар болчу, Чаргайың деген канал. 500 гектар жерди басат. Багытып атасызбы? 500 гектар жерди басат ошол. Эми ал кайсынан болуш керек эле? Жанареки 70 миллион бизге карап аткан акча бар. 70 миллион Токтогул районуна карайт, Кудайды карабай эле отурабыз го биз. Ошондон бөлүштүрүп, ошол тең жакшынакай кетпей атат, ошол каягына кетип атат белгисиз. Ушуну бастан бери интеген аким келди сизге окшоп, Алиасханов эме. Ошо келгенде ушуну алып бардык биз ошол жерге. Жүрчү көрөлү деп. Бул киши барып көрдү, анык чарбегер киши экен, рахматы болсун. Барып көрүп айтты. Баткенде биз жердин таштын үстүнө турпак ташып жер кылганбыз деди. А бул силердин жериңерден май чыгып туруптур. Бул жерге бербеген акчаны каяка беребиз деди. Ушул 200 000 сом акча которуп Рахмат аға. Регламентті сақтайлы. Рахмат, қағаз жүзінде беріңіз. Екінші микрофон. Саламаттарбы, жалпы Кыргыз Токтогул районунун тургундары жана генеральный прокуратуранын башчысы Токтор Алиев Курманкул Зулушевич, жалпы сырттан келген коноктор бардыңыздар, саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Бул жерден мен Токтогул районунан Сурманова Анара Шерматовна. Бул жерден урматтуу Токтор Алиевич, сизге 2 жолу кабылдамаңызга кирип чыккан. Менин балам негизги сиздер мени жалпы Кыргыз эли, Жалал Абад обласы, үстүнкү бийлик республика бүт эле тааныйсыздар. Бул жерден 2017 жылы менин балам маркум Сокубаш Мирбекти негизгиси групповой балдар кыйноо жол менен өлтүрүп кетишкен. Бул жерде негизи
укук коргоочулардын негизи шалакылыгынан өзлөрүнүн кызыкчылыгы менен менин баламдын өлүмүн негизги 6 жылдан бери тоскоолдук кылып келе жатышат. Же болбосо мен негизгиси иштеп келгенде менин баламдын өлүмү боюнча жалаң фактылар менен, жалаң сүрөт, видеолор менен жана бүт 9 том дела болуп калды. 9 том дела боюнча ичинде бүттүк нерсе БТЧ негизичи. Бул нерсе качан эле чечилиш керек болчу негизи. Баланын, адамдын 22 жашар адамдын өлүмү 3 айда же мөөнөтүн алыш керек эле, же болбосо бир жолу кутулуп кетиш керек эле да. Кутулуп кетиш керек эле. Негизи Курманкул Зулушев, сизге киргенден кийин менин делам негизи бул жака кайра тергөөгө алынган. Кайра тергөөгө алынып, кайра мага менден темный негизи открытый ачык тергелбестен, открытый ачык каралбастан мурунку өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп келишип, Ош областына мурууга берип, кайра сотко көрүп коюшкан. Зачем? Баланы өлтүрдүбү? Адам өлтүрдүбү? Жазасын алсын ар жака. Өлтүргөн жокпу? Актап чыгарып койсун тияка. Эмне себептен деланын ичинде мага кереги жок ашыкча, мага только мыйзам гана чегинде иштеп берсин. Мен эле бирөөнүн жашынакай айманчоктой балдарын камап жүргөн керек эмес мага эч качан. Эч качан керек эмес. Мынакей Курманкул Зулушев, мына баламдын өлүмүнүн, көрүп коңуздар, мына баламдын өлүмүнүн фактылары мынанча. Үстүңкү бийликтегилер укук коргоочулар чече албай турган болсо, анда токтогул эл чечелик анда эмесе. Анда канга, жанга чыгарыңыздар анда эмесе. Анда мен канга кылайын, же жанга жан кылайын же болбосо. Же болбосо менин балам эгерде чечилбеген болсо, менин баламдын өлүмү чечилбеген болсо, анда мага менин баламдын өлүмүн 6 жылдан бери акыйкат издеп келе жатам мен. Менин баламдын өлүмү чечилбесе, менин баламды өлтүргөндөр камалган болбосо, менин баламдын эмесин ишин жаап келген тергөөчүлөр камалбаган, жазасын албаган болбосо, анда мага жашоонун кереги жок анда. Анда эч нерсе эмес 2 литр бензин мага. Чоң рахмат. Кагаз катыңызды бериңиз, катыңызды. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, кымбат. Катты бериңиз. Рахмат. Биринчи микрофон. Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы, кымбаттуу коноктор. Мына Бакыт Төрөбаевич, сизди илгери биз шайлап, сизди кичине неметели, мына дагы ишиңиз жакшы экен, мынакей. Бул кымбатчылык аябай каптады го, Токтогулду кагылып кетейин. Унду 250ден алат деген эмне жакшылык болсун. Сагыра кемиргенде деле 250ден алган эмес элек 91-92 жылдары. Бул бир. Экинчи, мынореки кредит боюнча бардыгын камсыздадык дейсиздер. Каякта камсыздалат? Колу жеткендер алды муну дагы. Бизге окшогон карапайым калды. Мисалы биз жерди өзүбүздүн жаныбыздан неметип отурабыз. Ушул кредит жагынан дагы бир көзөмөлдөсөңүздөр. Айрыкча мынореки кымбатчылык боюнча монополия иштебейт такыр. Иштесе ушуну бир нем бага коюп койсоңор, бизге окшогон карапайым элге жакшы болмок. Анан кийинки фамилиям Ногойбаева Сапина. Анан кийин мынореки аким отурат Кагылайын. Сага жазымда чогулуш кылганда деле айттым эле, өстө жашайм, бир 300 столбо койдура албайм мынагы элестериңерге. Айсыра бир жаман өрүктөрдү 40 катта база берет. Бул эмне деген шумдук? Бул иштейби мекемелер же иштебейби? Мен ушул суроону талап кылам дагы. Мейли, рахмат, көңүл буруңарга. Чоң рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Бакыт Эргешевич, сизге мен суроом. Биз Мазарсуу айылынан, Кукуев Курманбек, Чолпон айыл өкмөтү Мазарсуу айылынан. Биздин айыл центрден 50 километр алыстап да. Анан Жомарт атабыздын музейи айыл арлап кетет. Чаң ушул күндө чөп ташыйт, бала ташыйт, мектеп болсо ошо чоң жолдун боюнда. Жакында эле акимибиз барды,
спортивный площадка ачтык Адай жолдун боюна. Бала чаканын баары кир. Ошого 1 километрге асфальтка акча картып берсеңиз, сизден сурайынчы, Бакыт Эргешев. Курбанкул Сулушев, ички иштер министри, сиздерден сурайынчы. Бизде аябай арчылдар көбөйдү. Эмне деген арчылдар болот? Дежурный. Тигини деле жазат, муну деле жазат. Анан сиз ушул акка же өзгөртүү киргизесиздер жогорку кеңешке. Ошолор такталбаса жазылган арызы. Ошолорго мыйзам чегинде же иш тарап салабы, же наказание кылабы. Ошентип биз азыр аябай көбөйдү ушундайларчы. Бүт эл убара, өкмөт да убара, мугалим деле убара, прокурор да убара. Ушул маселени аябай карасаңыздар болбойт, урматтуу министрлер. Анан дагы бир маселе бизде ууру маселеси аябай көбөйдү. Байкуштар мал багат, уурдатат, күзүн деле жоготот. Жакын эле биз прокуратурага 50 кишиге арыз жазганбыз. Анан карап атышат окшойт, бирок тергөөчү алды. Бизди 50 кишини кайра чакыртат. Биз алыс турабыз. Жол бире канча кетет, канча иштен калабыз. Ошо тергөөчүлөр баары ошол жерден түшүнүк каттарын алып ошол жактан бүтүрсө. Ушуну дагы ар бир айдын көйгөйү да бул маселе. Анан дагы бир маселе бензин. Бишкек менен биздин бензин районубуздун бензини 5 сом, 7 сомго чейин разница болуп кетти. 2 сом болсо, мурда 2 сом эле да. Ушул маселе да. Анан биздин канал, биздин акимибиз быйыл киришип кичине чыгып атат, бирок урматтуу аким, аябай начар да. 20 жыл болду башталганына. Былтырдан бери кичине берип аткан. Ушул күндө начар. Эл кууруп атат. Эмеден. Насо жакшы бербей себептен бербей атат. Аны аким өзү чечип берер бизге. Бирок жакшы эми эл Кудайга шүгүр. Өзүнүн катын өзү кылып атат. Только ушул бизге жаңы маселелер, жолу, анча-мынча суусу. Анан эл бай азыр. Кудайга шүгүр баары. Бакыт Эргешев сизден аттан суранабыз. Бизде 2 музей бар. Өтөт шуулдап. Эми мектеп чоң жолдун боюнда, эл чоң жолдун боюнда кирип озак ушу үйүнө кургатышат. Балдар булган атага сизден өтүнүч. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Биринчи микрофон. Ассаламу алейкум, урматтуу жогору жактагы кызматкерлер жана ушул жердеги токтогулордун тургундары. Бардыгыңарды мына 2-3 күндөн кийин келе жаткан Курман майрамыңар менен куттуктайм. Эми менин проблемам бул мына биз жергиликтүү бийлик, менин аты жөнүм Жаңы Жол айыл өкмөтү Эшенкулов Рыспай. Мына жергиликтүү бийликтин колдоосу менен биз Бабана таатында коом ачылган. Эми ошол биз мурун кагаз жүзүндө эле бек отчет нөлөбөй берип турчубуз. Счетубуз жок да, акчабыз жок, пустой болчу. Кече төрага барып сүйлөз айткан экен, азыр цифровой болуп калган. Силер Бишкекке барышыңар керек. Ошо жерден барып бизге жана флешка жаздырып келишиңер керек дейт. Ал флешканы жаздырыш үчүн 5000 сом экен. Биздин барып келген жол көрөбүз. Анан дагы 5000 сомду каяктан табабыз? Өзү жыйналып болсок, район боюнча бир эле ДЦП, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелгендердин Бабаната коомуда мына ушуну жергиликтүү бийлик менен биздин налоговый менен ушуну чечип берип коюңуздар сурайм, көңүл бөлүп коюңуздар. Рахмат. Чоң рахмат. Экинчи микрофон. Налоговый барбы бул жерде? Саламатсыздар, урматтуу залдагылар, өкмөт мүчөлөрү. Az 1 минут турсаңыз. Менин кайрылым. Az 1 минут. Жооп беребиз. Айтасыңбы? Айта бериңиз, экинчи микрофон. Мен 2012-жылы сарай алгам. Мына кызыл китебе менде. Андан кийин фальсифик менен 10 жыл мурда эми талашканбыз. Анда фальсифик карта менен мен жеңип койгом, фальсифик болуп калган, мен жаратышмын. Азыр болсо фальсифик карта менен утуп атышат. Бирок ал туура эмес. Жаратыш болгондуктан ал контурларын бүтчүлдүрө берип жедезиндерин негизин бузуп коюшту. Ага деле мейли. Андан башка дагы Торкен айыл өкмөтүнүн жайыттары айдоо жерлерин өткөрүп коюшуптур. Мына кызык тамаша. 3 киши адыр сарайыбыз жок калды ушу картанын айынан. Ошондуктан бул картаны жокко чыгарып бербесеңиз болбойт. Бул эмне деген карта өзү да туура эмес. Анын ичинде колгон кишилерди башка кишилер олгой коюп берди. Мына кызык тамашалар. Баарын изилдеп турсак да баары жаап коюп атышат. Ошондуктан мен сизге Курманкул Сулушев сизге кайрыларым.
Ушуну тактап тездетип коюңуз, антпесеңиз бул жүрө берем мен уже 2-нчи жылга айланып баратат. Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен Осмонова Бактыгүл Жолболдуевна. Жаңы жол айыл өкмөтүндө Кайрак участкасында жашайбыз. Ал жерде 400 гектар жер бар да, анан ал жердин бардыгы кайрак жер негизи. Биз ошол жерде негизи 1996 жылы берилген экен. Сугат жерин суарып, бирок кайрак жерлерди биз алган мезгилде мыйзам боюнча биздики, бирок эмнегедир кандайдыр бир жол менен картага түшүп калган экен, 2 гектар жерге черешня тиккен болчубуз. Мындан 3 жыл мурда. Анан мен картада бармын деп келип эле Батыралиев дегендер келип бузуп, черешняларды куратып, азыр сотко берип, данный момент Бишкекке сотко бергенибизде силердики деп чечип келди. Бирок кайра эле асылып дагы эле ушул абалда келатат да. Бирок биз ал биринчи маселе. Экинчиси, биз ошол негизи ошол жерде дыйкандардын бардыгы огород менен эле жашайт. Бизден өйдө айылда жылкычылар көп. Именно апрель, май айларында да жылкыларын кетирбей, беделерди талкалаганына байланыштуу ал жерден өкмөт өзү комиссия коюп, аксакалдар сотун шайлап ошондой кылган. Бирок 2000 быйылкы жылдын 15 апрель күнү Калысбек дегендин 37 жылкысы келип, элдин эгинин талкалап кетти. Талкалаганда анан бардым. Мен негизи ошол айылда айылдык сот кылып мени шайлаган болчу. Анан бардым. Барганымда эле сен кыйын болдуңбу деп келип, мени сүдүрөп уруп, ошондой кылган. 6 адамдын жазган арызын бардыгын жокко чыгарып, менин да арызымды жокко чыгарган болчу. Мына азыр бул жерде турат. Аныктадым, эч кандай кылмыш жок деп, мен азыр келдим, жибин алдырып, 15 күн мурда операция болуп келдим, жан башыман. Бирок эмнегедир Исраилов деген следователь бар экен, ошол деланы жаап коюп атат. Көргөдө эле көрүнүктүү турат. Данный моментте азыр мен сустав койдурдум, операция болуп келгем. Бүгүн жибин алдырдым. Азырчы сиздердин келгениңиздерди угуп, мыйзам жолунда карап берет деп сиздерге келдим. Рахмат. Чоң рахмат. Экинчи микрофон. Жакшыларбы, урматтуу меймандар, Токтогул район калкы. Мен ушу Токтогул районунан Жаңы Жол айыл өкмөтүнөн Суанкулова Паризатмын. Мен ушул майыптардын атынан детский ДЦП балдарыбыз бар. Ошолордун атынан неме кылып айтып атам да, жекеле. Мына бизде Токтогул районунда больница иштебейт. Главврачына айтсак, бир халатын отношенияда врачтарыбыз бар. Айтсак, главврачым айтат, буга Кудайдын эле алып жетпесе, менин алым жетпейт. Жетпесе жаштарга берсин, иштей турган. Мен азыр аябай ыраазы болдум. Өзүм 2-нчи группада инвалидмин. 2 нокок менен 3-нчү жыл операция болуп атам. Ушуну Бишкекке баргызбай, эже акчаңыздын кереги жок, жасап берейин деди. Багдөлөт мен Ерлан, мен ыраазы болдум. Бишкекке деле канчалаган акча менен кредит алып барабыз. Анан ушундай жаштарга берсин. Мына тиги неме Сабыралиева Майрам эже иштеп атат өзүнүн ордуна, карыза деле Кудайдан коркуп. Анан Кудайдан коркпогондор барып, инвалид болсоң өзүңө менин жаным жылып берейинби, жүрөгүм жылып берейинби? Анда главврач өзү айтат, менин алым жетпейт. Мен кимден алып жетет? Анан кийин мен ушу сиздерге айтайын, Жаңы Жол айыл өкмөтү боюнча бизде ДЦП балдарыбыз бар. Акыр мына эжедей болуп, запкы жеп, кордук көрүп калып атышат. Милицияга берсек, мына алды сүйрөлүп неме кылып берсек, карабай атат. Начальник немесине дагы, тергөөчүсү дагы тетиги Бишкекке түртөт, билбейм кандай неме болот. Бойунан түшүп ДЦП кыздарыбыз дагы кыз боюнча зордукталып, каралбай иши чечилип кетип атат. Бул эмне деген шерменде? Алар өздөрү майып, бала кезинен майып, булардын тубаза жан дүйнөсү эмне болот? Тууган уругу эмне болот? Анан ушинтип эле, анан ВПСтен жерди болсо, элип алышып, ДЦПларга бир массажга биз Бишкекке барабыз, жалга барабыз, 10 күнгө платный. Больницада мындай платный эмес массаж жок, аларга аяр мамиле кылыш керек. Ошого биздерге жер бергиле деп барса, арабтар келет экен, куруп берели десе, бүт эле баягы кыйындар, байлар алып ВПСтин өкмөттүн жерлерин беришпейт. Инвалидтер барып жалдырайбыз десе айтат, как будто Кудайдан биз балдарды тилеп алгандай да, кредит болсо 26-30%, 10% алып албайбыз.
Деделе жок андай нерсе. Анан кийин бул биринчи, анан экинчиден ошо Торкен айыл өкмөтүнө Өмүрбек деген балага ыраазымын. Мен ээн таладан бир жерди алып, мусор свалка жерди жер кылып, жеримде эле кенен, эгер жаңы жол айыл өкмөтүнөн жер чечилип, ДЦПларга неме берилбесе, чектелген балдарга жолдун четинен ошо жеримен берейинчи, эптеп бир неме салып бериңиздер бизге. ДЦП аяр мамиле жасай турган ата-энелер өздөрү повар болот, бизге айлыктын деле кереги жок. Анан кийин маршрутканы эми акчазарлар базарга беш барат экен, таксиде жүрөт. Маршруткалар жана ОСОдо кирип алдык, инвалидтер больницага барабыз, акча азыр окуучуларга да кымбаттайт деп коюптур. Рахмат эже. Birinci mikrofon. Kim? Menbe? Söyle. Yok. Söyleyeyim mi yok böyle? Kat özüm söyleyeyim. Toktatma ötünü. Birinci mikrofon. Assalamu alaikum. Hurmatlı жогорку органдын адамдары. Эми сиздерге мына үшөөңүзгө 3 суроо бар ya, 3 мүнөтүндө көптү кылат го. Эми бирден айтсак, мына эл журт карап турат, жакшы түшүнүшү мүмкүн да. Урматтуу Токтор Алиевич, менин фамилиям Кызыл Өзгөрүш айыл өкмөтүнөн Садырбаев Шайымбет. Анан эми сизге биз мына келип отурасыз, жанагы эки жетекчиге чоң рахмат. Президентке, анан да бир Жапарууна. Ушулар келгенди үчүн келип отасыңар да. Урматтуу Токтор Алиевич, сизге биз 5 жолу киргенбиз. Мына чаап кеткен киши түрмөдө жатат деп, бир ушуну текшерип, ушунун иши бүтөт деп койбойсуңар. 15 жолу жыл кесилди дейсиң, 15 эмес ал эшикте жүрөт экен. Сизге арызданып келип атабыз, өткөндө барса киргизген жоксуз. Арты кылып Садырбаев Шайымбет деп жазып коюңуз. Адам өлгөндөн кийин карайсыздарбы? Мына өлгөнгө барабар. Же чыгарып үйдүн эриби ушуну тактап бериңиз. Биринчи маселе болду. Экинчи маселем меники. Угуп коесузбу? Экинчи маселе боюнча сиз мыйзамдын ээсисиз. Мыйзам баш иштебеген үчүн элге күн түшүп атат. Мына айтып атабыз барып караңгылап. Жазган арыздын биринчиси жарайбы же аркаңкысы жарайбы? Экиси жарайбы, бири жарайбы? Ушуну мыйзам такташтырып берип койсоңуз. Үчүнчүсү милицияга, министрге. Урматтуу министр улам. Мына элдин баары эмес, адамдын баары акмак эмес. Милицияда жакшы эле. Жана айтып атканың алмаша чеккендер башкадыр. Сен жанагы бизди колдоп жүргөн, ой барбайсыңар, силерге жардам берип коелдуган милициядага акча берип койгула, Милицияда эмгеги зор. Анан машада эле бәрин бир карай бересиңерби? 3. Анан Бакыт мырза, сиз депутат болуп турганда сизге киргенбиз. Сиз дагы мыйзамды толук чечкен жакшы адамсыз. Бир чечип коюңузчу. Бизде мына жерде 2 банк иштейт. Айыл банк. Анан РСК деген. Өкөтөң мыйзамды ашып, паракор болуп алышты да. Булар только эмнеге берет? Мына эл журт турат, урматтуу токтогулдуктар. Булар базаркыларга берет. Эртең акчасын алабыз деп мыйзамды оңдоп алган. Анан бир закон чыгарып алыптыр. Силер илгери кечки төгүп койсуңар, анан мына силерге болбойт да деп. Ушуну Бакыт Төрөбаевич карап койсайын анайын, мен деле 72-демин. Өзүм бухгалтермин, Ушу деген закон болобу? Бул эмес тиякты Россия кечип атпайбы? Ичип жеп койгон. Анан булар кайда бизге береби жана кемпир айтты жерде аял. Бизге кредит береби, бербейби? Эмне десе кайра айтат, сен карыпсың деп. Кетип кал дедим мен кырсыканды мен. Койчу сен калжаңдабай. Келип бизди кагабы. Анан төртүнчүсү аксакалдар илгери кыйындар аксакалдардан баштаган, Биринчи аялдарды баштап атасың сен мына. Урматтуу Бакыт. Мугалимге бересиң, врачка бересиң. Алар деле кыйраткан жок. Өлтүрүп атат кайра. Дарыя албай. Аксакалдарга приз эме бербейсиңерби бизге? Качак? Чоң рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздар. Мен маданият кызматкери Ырыскүл Тилембаева. Ушу сиздер отурган сахнада 55 жылдан бери ушу сахнада иштеп келатам. Мен жакшылыктан баштайынчы. Көйгөйдү айта берсек, адамдын көйгөйү өлмөйүнчө түгөнбөйт экен. Мына Аскар Акаевдин учурунда ачарчылыкты көрбөдүк белек. Килейле унга жетпей, бир үй бөлөгө 2ден бөлкө берип, ошондо деле унчукпай эле тымызын ушундай болатыптыр жагдай деп чыдабадык белек.
Азыр міне қымбатшылық дейсіз, мына магазинде бары жайнап тұрады. 60 сом айлық алчыбыз. Biz барбаған мал уйлар, жана уйчулар барған жер саганчыларга отуфу, мутуфу деп кышып түлү жүрчүбүз. Эмне сиздерге айтарым, биздин мына театр өзүн-өзү эле жок болуп кетүүнүн коркунучунда турат. Өнөрпөздөрдүн баары ушул жерден чыккан. Азыр Бишкектеги өнөрпөздөрдүн 50% ушу Токтогулдан чыккандар. Азырбекте үчөөбүз. Мен Самат Аскар, Мусулманкул Корош, Үч Аксакал калдык, калгандар эми жаштар. Ушул театрды жок кылбай, ушул театрдын ордуна калыбына келтирип берүүңүздөрдү өтүнөм. Жок болуп кетпесин, бул деген өнөрпоздордун ордосу Токтогул району. Бизден тарбия алып, бизден үйрөнүп анан чыгышкан ошол жака. Менин айтарым, мына бизде азыр летний клубубуз бар эле, Заңтайган, парктын ичинде. Мен кече жакында эле неберелеримди алып чыгып басып барсам эле летний клубтун ичи токой, талдары тим элем асман мелжийт. Бүт ураган, же муну бират эле бузуп салышсын, болбосо оңдошсун. Ушуну эсиңиздерге алып коюңуздар. Мен айтарым ушул. Анан мен мунорке Садыр Жапаровка, Камчыбек Ташиевке миң мерте ыраазычылыкты айтам. Мына мен маданият кызмат 60 сом менен иштегенбиз. Кийин 7000 сом алган. Биз 20 000 сом аламын деп мен түшүмө да берген эмес. Кудайга шүгүр, бала чака менен неберелеримди мына жашына коюп багып атам. Мунарка жазган иштери бүт. Эмне үчүн ушулардын жазып аткан жакшы иштерин көрүшпөйт. Карапайым эл көрүп билип турабыз биз. Зулушупту мен билемин Тетерке, Жапаровду актагандан баштап мен ошондон баштап ушул кишини аябай жакшы көргөм. Азамат киши экен деп. Ишиңизге ийгилик. Ушуну устан жазбаңыз. Ак иштеңиз, так иштеңиз, эл үчүн иштеңиз. Мен баарына тилектешмин ушул Садыр Жапаровдун эмесин колдойбуз. Биз маданият кызматкерлери. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен Токтогул районунун Бала Чышкан айылынын тургунумун. Менин кыскача айтайын дегеним, атым Жолдошбаев Намаз Садабаевич. Айтайын дегеним, менин 15 жылдан бери жашап келе жаткан тамымды, аялым, мурунку аялым. Атамын тамын, өзүм тамым эмес. Атамдын тамы крышасы өрттөнүп кеткенде, үй жайын баарын сыйрып кеткен, полун, сарайын, туалеттен башкасын баарын сыйрып кеткен. Анан мен ошону остановить этип, атам тамда жүргөндө ичара, айыл өкмөт, Жолдошев, Жузуп чечим чыгарып токтом. Госрегистр, Борбиев, Нуржан кызыл китеп берип, ичара, мен билбейм аны. Сатып бериштир. Былтыр аны аялым сатып берип, Францияга барып ошоктон өлүп калды. Мен аз жашайм, көп жашайм, жалгыз балам турат, балама тамды оформить этип коеюн, өзүм атам тамда жашай берем деп госрегистрге барсам, тамдын дабына оформить этилип кеткен деди. Эмнен негизинде оформить кеткен десем, Жузуп айыл өкмөт ошол убакта чечим чыгарып токтом, ошонун негизинде оформить этилип кеткен деди. Токтом көчүрмөсүн бериши, эмне деген токтом, мен окуйм десем, сага бербейбиз, биз сотко беребиз деп көчүрмөсүн бербей койду. Ошодон бери көчүрмөсү жок, ала албайм. Прокуратурага кайрылдым өткөндө. Кайрылсам жогорку сот карабаттыр. Биз карабайбыз, иш кошко албайбыз деди. Жогорку сот, обул сот бар, бул экинчи круг келатат. Жогорку сот дагы чечпей койду. Мен эч тамда демем жок да. Өзүм салган, өзүм намымдагы там документ менде турат. Тигилер орто жолдон айыл өкмөт токтом чыгарып, ичара сатып беришкен. Ушу өзүм тамымы başını açıp verişiklerini sorayım. Anan daha bir nerse. Bu bizde zakon yok. Ne için? Tanış var, akçaz varlar için zakon var. Bu ölgön kadın sot menen ajırашкандан кийин, 3,5 жылдан кийин азыркы аялым барып жулмалап, ага чейин коркутуп жүргөн. Экөөбүз менен тең жашайсың. Экөөбүздүн атыбыз Гүлмир экен. Дегенден кой айланайын, sen мен жашабайм, ыраазы бол десем болбой, досторум менен, аяштарым менен барып алып, азыркы аялымы, азыркы кайнатамдын кызы Гүлмираны, Амандостун кызы келип Гүлмира келип алып, сабап, жулмалап, төрөлгөндө жаңы эле 20 күн болгон кызымы жылаңачтап, колоңчулар келип араң ажыратып берген.
Токтогулда закон жок, болбой. Мен там башын ачып бере аласыңарбы, бере албайсыңарбы. Мен ушу менен Зулушевка мен дагы барам, кабинетине кабыл алып коюңуз. Бишкекке барам, атайын ушул маселе боюнча. Кабыл алып коюңузду суранам. Чоң рахмат. Экинчи микрофон. Мен болсо Токтогул шаарынын тургуну Төлөнов Аманбек. Мен көп жыл бою шаарда домостроительный комбинат иштеп келген кишимин. Ошол убакта тиги 89-жылга чейин, 90-жылга чейин жилье 90 деген указ бар болчу. Ошондо көп кишилер мындай үй жайлуу болуп калышкан. Ошол убакта мага Кузнецов деген горкомдун 3-секретары, кийин премьер-министр болуп калбадыбы? Ошо киши 89-жылы Гагаев аркылуу мага участок беришкен аялден. Как поощрительный деп. Анан кийин ошо 89-жылы салып койгон. Ал убакта госрегистр дегендер жок болчу. Ошонун биринчи этажы бүтүп үстүнө прикрытияны таштап койгон, ошо боюнча тиги турган да ал жер. Үй турган, ошо туруп калган үй. Эми муну 2010-жылы мен кемпирим экөөбүз тиги докторго барсак, үйдү көрөгө телчип барсак, аны сүздүрүп алып таштаптыр. Ал деген жанагы Түлеевдин тайжеси, жиендери, ошол эле менин көчөмдөн канча 20-30 киши колго коюп берген. Бул абышка өзү салган мына жерди. Эми ошону канча тиги Свердловский роводого канча жол берди. Свердловский тиги прокуратура мына. Прокуратурадан 3-өө кетти. Тиги милициянын чоңдорунан да 3-өө кетти, следственно. Ошо алып бараткандарчы. Азыр эми 6-чы следователь иштеп атат. Эми ошону жиенем салган акчамды беришпейт, же мен балдарыма мен урдап алган жерим жок да аны. Тиги өкмөт өзү берип атпайбы, капырбай. Эми ошону азыр прокурорлор отурасыңар. Мен болсом ошо азыр 3 кишиге сатылып кеттир азыр эми. Ошого арест кылып койсоңор эле бири-бирин табышы болбойбу ошо жерде, Туурабы? Же туура эмеспи? Эми мына 12 жылдан бери мен ушинтип убара болуп атам да. Тияка чейин кеткенче бала чакамды көрүп калам, ал жерди көрбөй калам. Эми ошон тиги бакыт өзүң ошончо айланайын. Мени бир жазып алчы, мен бир кирейин, мына сүрөтүңөрдү тартып алдым, ошо киши келсе киргизин деп. Жоксо мынандай папка. Аны берген жанагы Свердловский районунун акими дагы тиги Түлеевдер менен кошулуп отуруп тургандан кийин кайтыш болуп кетти. Ал постановление менен берип отурат ал жерди. Ошону бир жакшылап карап бергилечи айланайын. Биринчи микрофон. Саламатсыздар. Мен Байалиев Кадырбек. Чолпон ата айыл өкмөтүнүн Чолпон ата айылынын тургуну. Мен ушу айта турган маселем эле, мен бир 20 гектар кайрак жерге суу чыгардым эле. Жеке ишкермин, дыйканчылык кылам. 20 гектар. Бизде жер деген бир жанга 8 соттон эле берилген приватка. Мүмкүнчүлүгүм бар эле, ошо жерди сууга айлантып койдум эле. Эми ошол жеримди мыйзамсыз Чолпон ата айыл аймагынын жер адизи жазалма документтери жазашып, анан жыйынтыгында тартып алып коюшту. Ошо 2015-жылдан бери эч чындыкты таппайм. Прокуратурага келем, администрацияга келдим, айыл чарба департаментине келдим. Бүт эле туура эмес кылышыптыр, сиздики туурада статьясына чейин эле коюп берет деле, жыйынтык жок. Анан задний число менен ушу документти жазап тигилерге косакты берет. Ушу менен жыйынтыгын сиздердин келгениңиздер жакшы болду да угуп келип калдым, бир жыйынтык болуп калар деп. Бүт документтерим так. Подделка документ жазагандарына чейин, задний число менен мөөнөт өтүп кеткен деп жазагандарына бүт так да, кадимки афера бага жазалып жүргөн. Бирок жыйынтык жок, эч ким прокуратурага барсам иш кыскарат, каягына барсам иш кыскарат, сурабайт. Анан ушу жөнүндө сиздерге кайрылайын дедим эле. Тактап бир көзөмөлдө берип койсоңуздар, кыпкызыл эмгегим эле да 20 гектар жерге 5 километр ашык канал каскам. Ар ким жаза бербейт аны. Ушу сиздерден сураныч, кыска эле меники. Чоң рахмат. Экинчи микрофон. Менин бир маселем бар, мына
Gen prokuror menen ministrге. Мен Жаңжол айылының Каратектер айылының тұрғыны Сурахматов Арыстан. Менің қызым январ айында ушу больницада төрөгөн. Анам бул төрөт учурунда кыйналып төрөдү. Эми анын баарын айтып отурбайм. Көп сурансак да албай, жана вакуум деген болезнь менен тартырып алып, бул бир жак болгондо да оң колу төрөлгөн нерселерин иштебейт. Азыр 6 ай болуп калды. Барбаган жерибиз калган жок. Анем ушу больницанын ишин карасаңар, ошол убакта мен прокурорго да кайрылдым. Анда да арызым турат. Эми ал прокурор азыр кетип калыптыр. Ушуну карап койсоңуздар. Анан мен азыр бул арызымда мына Ниязбековго да тиешелүү, Жулушевго да тиешелүү кагаздарды мен түшүнүктүү кылып жазып койдум. Ушуну карап берип койсоңуздар. Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсыңарбы, өкмөт башчылары. Мен Эсенбекова Ажыбек, Комсомол айылынан. Мен өзүмүн көйгөйүм. Мен өзүм Комсомолдон тышкары жашайм. Анан жашаган жериме бир 6-7 үй бүлө барып, отуруп, 2019-жылы отуруп, тамак азып, ичишип, анан от өчүрбөй база берген. Андан кийин шамал болгонан өрттөнүп кеткен. Мен коро сарайым, материал тамсалабыз деген эмелерим бүт өрттөнүп кеткен. Андыча үйдө киш жок болчу. Андыча бардык, барсак, ошо база бергендерде жүрүшүп бир бияктан айыл өкмөтү, депутаттар болу, анан тигилер өзүбүз төлөп беребиз дешти. Ошо барган үй бүлөлөр. Эметсе жайыт өрттөнүп кетти. Бир эңгеминде 50 гектар жер өрттөндү. Экологиядан бар болчу, жайыт комитетинен бар болчу. Ана милицияга бербей эле койгула, биз өзүбүз төлөп беребиз. Болпур болонан ошентип жүргөндөн кийин 2 айдан кийин айнып кетишти, төлөбөйбүз. Милицияларга келсем жыйынтык жок, ошентип жүрүп сотко бердим. Быйыл 4-жыл болду, соттошуп эле жүрөм. Кудайга шүгүр, алар колунда бар, эңгеминде 20дан уйлары бар ар кимисинин. Анан бул кемпирдин колунан эчтеке келбейт. Азыр сот эчтеке чечпей калган, соттун колунан эчтеке келбейт деп эле мени сүйрөп жүрүшөт. Бүт машина, тракторлери бар балдар. Анан ушу прокурор балам келди дегенинен келдим балам атайын. Токтогулдан да мага чечилди, Жалал Абадтан да мага чечилди. Эми Кыргызстанга берип атышат. Ошо Кыргызстанга кетти эмебиз. Анан ушу прокурор балам сен өзүң ушу эметип койсоң, тескеп, эми ушу 19-ында сот болот. Анан мен өмүр бою эле соттошуп жүрө беремби, эмне кылам деп заманам курулатат, өзүм деле 70-ке чыгып калдым. Тигилер болсо мазактайт, бул кемпир жүрө берет, колунан эчтеке келбейт дешип. Мейли балам, чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Экинчи микрофон. Ассаламу алейкум. Урматтуу Кетмен төгүнүн тургундары, урматтуу келген коноктор, келгениңиздерге рахмат. Чоң жетелчеп биргескен жакшы болот. Менин суроом Курманкул Жулушевич сизге. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Жумабеков Орозманбет, Үчтүрөк айыл өкмөтү, Жетиген айылы. Жумабеков Орозманбет, Жетиген айылы, Үчтүрөк айыл өкмөтү. Мен 2014-жылы Сокулуктан 2 кишилик жер алдым эле садага. Ошол жерди кийин баскынчылар келип алып, мынакей колумда документтер турат. Бул жөнүндө Сокулук районунун Токтосун Азат деген прокурорго арыз таштап келген. 1 ай болду. Же жок, же бар деген эмес жок. Мүмкүн ойлойсуздар. Эмне үчүн кеч айтып атасыздар? Буга чейин мынандай калыс бийлик жок болгондуктан сүйрөлүп жүрдүк. Кимге арызымды айта турганды билбей. Экинчи, элдин атынан садагалар. Бул укук коргоо органдары менен элдин ортосунда чоң жарака кеткен турат. Бул жарака жетиш керек эмес, токтош керек. Бул баарыңыздарга тиешелүү жана ысырапкорчулук боюнча. Ысырапкорчулук боюнчаны указды биз колдойбуз.
Bırak ukazın içinde soyuz soyulmasın degen emesi çok aylanayınlar. Uşunu bayağı börkal dese başal degen yetekçiler var mı? Biz bilmeytiken biz diye bir yerde bir beçaralarga varıp hukuklarga organları baralbay atat. Alıstan turu aytı atat. Uşunu bir kalıştık menen çekip emi ilgerki ata-babalar iç ölçedile karganda oğluna may salımadan alış çakat çıtatıp koygan sadakalar. Kırgız boyunca kalıp Kırgız boyunca ölüşümüz gerek. Uşu hukuklarga organları men eldin ortasında jarakan jok kılıp biz jalpı el toktom kabul aldık, bir soyuştan aşpaşsın. Andan ginya salat, hurma, banan, uşulardı jok kılıp otağı denenayınlar. Bu aza gütü dastur konu, aza gütkendeyle boğuş gerek. Yemi toy bolsa neydi, kolunda bolsa jasayversin. Uşuğa bir terengirek gömül bölüp, uşu jarakkan jok kılsanızlar. Aran üçüncü aytarım aylanayınlarım, ırçilmenen taravay, mendere 70'ke çıkan aksakalımın, buna sürolar bütkendeyin bir 5 minut vakit versenizdер, rayondagi yetekçilerin istegen işine daha bir jakşılıklar ızdaytı koyulup, aranla birbirimizi çıkıvatı taraf etmeyi. Rahmet. Çok rahmet. Birinci mikrofon. Salamatsыңарбы, келген конокtor, айланайындар. Жалпы Кыргыз элим. Мен Жаңы Жол айылына караштуу Жаңы Жол айылынын тургуну Чүңүрова Токтакан Баатыр эне эмгектин ардагермин. Мен кыскача эле сүйлөйүн, башым ооруп, бияқта жүрөгүмдө кармап баратат. 20 жылдан бери пайдаланып келаткан жерибиз алынып калуу коркунучунда турат. Менин 2 гана балам бар, эркек балдардан. Бирөөнүн 2 баласы бар, бирөөнүн 4 баласы бар. Ошол жерди иштетип, биздин айтканыбыз менен болуп, баарын тейлеп, бизди багып келатат. Анан эми ушуну кандай кылып чечип бересиздер? Бакыт балам, Зулуш балам, Курманкул. Силерден суранам, жашым 74-тө кагылайындар. Ушуну мен арызым ал жака барды. Жакшынакай кылып карап, тактап чечип берүүңөрү суранам барам. Рахмат балдарым. Өзүм кыйналып турам. Рахмат. Экинчи микрофон. Assalamu alaikum, hurmatli yetekçiler. Benim familiyam Madiyarov, adım Diyaz. Özüm Toktogul rayonduk больницада врач болып иштейм. Sizlerge 2 суроом бар, бирөө жалпы район боюнча, экинчи менчик суроо. Биринчи суроо мына жанатан көпчүлүгү чыгып, ушу көбүнчө эле маселелер жер талаш боюнча болуп атат. Bizde Toktogul'da yer yetişpeyt. Yer plan degen jok. Особенно bunu şaharın tegeregindeki ayıllarda. Жаңы Жол айыл өкмөтү, Үчтөрөк айыл өкмөтү терек суу жакта. Анткени биздин 33 000 гектар жер суунун астында калган. Ошол суунун эзегинен энергия чыгарып, биз Кыргызстандын баардыгын жылытып, багып, жардам кылып келатабыз. Бирок биз өзүбүздүн элибиз жер жетишпей кыйналып атат. Бул союз тараганда Советтер Союзунун өкмөтүнүн постановлениясы чыккан. Ошол 33 000 гектар жерди калыбына келтирип беребиз деген. Андан кийин 91-жылы Кыргыз өкмөтүнүн дагы токтому чыккан. Кетмен төбөрүндөгү суунун астына калган жерди кайтара өздөштүрүп калыбына келтирүү боюнча деген. Ошол боюнча атайын фонд ачылып, атайын фонд азыр 1 гектар жерди өздөштүрө элек. Берилген каражаттын бардыгы башка жака эле кетет. Мечит салынат, жайлоолорго жол салынат. Ар кайсы айыл өкмөт өзүнүн кызыкчылыгына тартып, водопровод курушу да мүмкүн, ар кандай жумуштарга, бирок жер калыбына келтирилбей атат. Эми сиздердин колуңуздардан келеби, келбейби, бирок жетекчи катары силерге да айтып коеюн, ушул Токтогул районунун ушул көңүлүңүздө болсо деген. Экинчи суроом, мен өзүм участник Чернобыльмын. Чернобылга барып катышып келгем. Биздин бүгүн Чернобыльдер дагы баары келебиз деди. Бир Чернобылга катышкан бир участогибиз Үчтөрөк районунан
казы болуп ошого батага кетишти. Мен атайын калтырып ушу суроону берип койсун дедим. Бизге ден соолугуга жараган боюнча компенсация каралган, ден соолукту оңдош үчүн. Бурун курортторго барчу элек, жиберчү эле, дары-дармекке акча берчү эле, башка социалдык уставаларга дагы, тамак ашка дагы, бирок анын баардыгын чогултуп бир компенсация берип калды эле. Ал 13 жылдан бери бир орунда турат. Көтөрүлө элек. Азыр баардыгы кыйбаттады. Доллар да кыйбаттады, бензин да кыйбаттады. Рахмат. 3 мүнөтүбүз бүттү. Биринчи микрофон. Алло. Сağsızlarбы? Мен Токтогул району Торкент айыл өкмөтүнөн келдим. Аты жөнүм Кутунаев Жолтошбек Насырбекович. Мен өзүм көйгөйүмө айтайын. Мен мына өзүм 56-га чыктым. Мен жериме Кашкариев туугандарыбыз Уланбек деген агебиз мен ордума менин участогума тамды именно ошо жерге салып койгон. 2017-жылы сотко берсем, мына көзрегисиз иштеген Тынччык деген бала именно сотко бергенден кийин мыйзамды деп туруп көз актарын колуна карматты. Азыр деле мейли. Кашкариев Уланбек акебиз өздөрү бөлгөн. Силерге 30 сотук, бизге 30 сотук деп. Ошо Кашкариев Уланбек рахматулла өтүп кетти акебиз. Bir kişiye 61 sotuk meyzamda деп турат. Şu günge чейин Көзрексерде. Bir kişiye 61 sotuk atады. Мейли жана мен 15 сотума тамды салып коюп бур. 61 сотуктун ичинде мен 15 сотугум турат. Ушу 17-жылдан бери сотко бердим, чечилбей келет. Мындан 10 күн мурун прокуратурага арыз менен кайрылдык. Ишигер сотто экен, аны карай албайбыз. Сотту биз барып келе берип 2017-жылдан бери барып келе берип жарым саат сурайт, эч чечилбейт. Анткени көз актары колуна карматты. Тынчтык деген бала. Аларга 30 сотук, бизге 30 сотук болуш керек эле. 61 сотукта отурган жок. 1 гектар жерде отурат. 30 сотук отурган киши 1 гектар жерде отурат. Торкент айыл өкмөтүн ал жетпей койду. А кимдин ал жетпей атат буга? Кашкариевтерде буларга бир Кудайдын гана ал жетпесе эч кимдин ал жетпей калды буларга. Ушуга бир чара көрүп бересиз деп келдим мен. 45 жыл болду көйгөй менен ушуну жашап келатабыз биз. 30 сотукка отура турган киши 1 гектар жерде отурат да. Мына мыйзамды ушул. Мына ушуну айтайын дегеним бар. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү. Бизде өткөндө Алия эме келгенде айттык элек Акылбек Көсөнбекович келгенде. Белалда айыл өкмөтүнүн төрагасы Асан. Ошондо келгенде көтөрдүк элек. Бала бакчаларды, мектептердин жерлери эч убакта жеке менчикке өтпөсүн. Ал нерсе ошол жерде айтылган эле мойдон алып калды окшойт го. Телевидение бир күн келди, ошол менен дагы эле жылышы. Ал ошо бала бакчанын жерин эми уруш талашка жеткидей болуп калды да. Ушул убагында берген кишилерди ошол убакта ким өткөрсө, эми өзлөрү кайтарып бербесе, мыйзам жол менен кайтарып бериңиздер да. Биз ошону күтүп келебиз. Эми келип алып, качан кырылып, эки эл экиге бөлүнүп, жарылып кеткенге чейин ушуну мыйзам жолунда гана чечип берсеңиздер. Мен айылдык кеңештин төрагасы гана сиздерден сураныч. Качан гана элдер экиге бөлүнүп, кырылып кеткенде кеч болуп калат. Ошону эртелетип карап берсеңиздер. Же болбосо ошол мыйзам жолунда ошол кишиге жеке менчикке өткөн болсо, ушуга өттү деп элдин көксүн судуржак. Же болбосо өтпөй турган болсо, мамлекеттин бала бакчанын жерлери, мектептин жерлери түздөн түз берене менен айтып кайрылып кеттим эле. Түздөн түз өкмөттүн балансына өтүш керек. Бардык жерде кайтарып берип атат. А биз болсо кызыл чеке болуп мушташканга келип калдык. Ушуну чечип берсеңиздер. Биз соттошконбуз. Курманкулович, сизге жарандык активибиз кайрылган. 5 жолу барып кирип албай келгенбиз. Мурда убагында соттошуп келгенде айыл өкмөттөр утулган. Соттордон Токтогул райондук соттон утулганбыз. Жалал Абад облус соттон утулганбыз. Жогору жактан да утулганбыз. Анткени алардын жана бул жерде айткандай крышалары болгон. Эми мыйзам жолунда иш алып барып берсеңиздер ушул боюнча. Эгерде ошол чын эле уткан болсо, ошол кишиге өткөрүп бериңиздер дагы, элге бөлөк жерден жер таап караштырайлык. Ошол сайдиктин жерине биздин проектилерибиз да даяр болчу. Биз эми сайдик салып бериңиздер деп сурай элекпиз пока. Биздин проектилерибиз даяр эле. Проектилерибизди даярдап атабыз айыл өкмөтүнүн деңгээлинде. Эми ошону салганга деген аракет кылып, ошого берген кишилерди эгерде мыйзам айыл өкмөт тарапта болсо, ошол берген кишилерди наказать этпесек, кийинки айыл өкмөт келсе дагы ушундай жерлерди бере берсе, качан бул мыйзам жолуна барабыз биз? Качан токтойт ушул нерселер?
ошол кадастрды дагы суракка чакырсак, ошол айыл өкмөттөрдү дагы, ошол кезде эмненин чечиминди алган, ошону дагы карап койсок. Анан экинчи суроом, Алия Куныч билет, бизде жаңарык деген бар. Бул 86-87 жылдары жаңарык болгондо, азыркыга чейин жаңарык болуп келет ошол. Эми андан бери 30 жылдан ашык убакыт өттү да. Убакыт өткөндө дагы эле жаңарык боло берет. Ал пайдаланууга берилбей эле ремонтко деген акчасы, мына азыр мен сиздерге айтайын, биздин айыл өкмөттүн бюджети 2,5 миллионго жетпеген акча. А бирок ошол бир жаңарыкка Чоң рахмат. Жазылып алды, азыр карап жооп берет. Биринчи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу бийлик мүчөлөрү, урматтуу акимибиз Алия Куныч. Мен Токтогул районунун Толук айылынын Аксакалдар сотунун төрагасы Дүйшеев Алымбек. Мен сиздерге айта турган азыраак эле сөзүм бар. Бул жашоо деген агы менен карасы менен, караңгысы менен жарыгы менен, жана жаманы менен жакшысы менен болуп өтө берет экен. Мен сиздерге жакшы жагынан кичине айтпасак, улам эле суроо бериш туура болбой атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге кум төрдү каратты дегенде биздин эл кол чабып ушунчалык ыраазы болушту, бул жакшы нерсе. Экинчиден биздин айылда 40 жылга жакын буудайдын өңүн көрбөй, ошондогу төрөлгөн балдар 40-ка чыгып буудайды унутуп калышкан. Быйыл Россиядан үйрөнүп алып келип себеп берди. Бул эң жакшы жөнөлгө. Биз ага ыраазы болбосок болбойт туугандар. Эми айтайын дегеним, бизде могу жол боюнча биз 100 километр алыста турабыз. Ушу жолдун министри келбептир, бирок саламдуу кылып өзүңүздөр бир жолдошторбу. Грейдерди бир жылда бир көрсөк сүйүнүп кетебиз. Вато барбай да коет бир жылда бир. Анан болгон ремонтту грейдер менен минтип сүрүп коет, топурагын алып келип кумдун үстүнө штап коет. Ушу менен кайра ылай болуп жатабыз. Ушуну бир капиталдык ремонт кылып берсе 100 километр жер, бизде кичинекей айыл эмес. Ал жерде 1000 деген түтүн болуп калдык. 1000 түтүн деген чоң айыл да. Экинчиси, Садыр Нуркожоевич апрель айында мыйзамсыз тамдар болбош керек деп бүт бар мыйзамдаштырууга дегенде райондогуларды трансформациядан өткөргүлө деген сөздү уктум эле мен телевизордон.